Урматтуу футбол көрөрмандары, баарыңыздарга салам. Сиздер менен кайрадан мен футболбек. Бүгүнкү чыгарышта 4-турдун алкагында өтчү Кыргызстан Түндүк Корея курамаларынын беттеши тууралуу кеп козгойбуз. Оюн 15-октябрь күнү Дөнөн Өмүрзаков атындагы Борбордук стадиондо Бишкек саат боюнча 22:00 башталат. Футбол жаңылыктарынан артта калбоо үчүн биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Курамалардын өз ара беттештери. Түндүк Корея жана Кыргызстан өз ара бир жолу беттеш өткөрүшкөн. 2010-жылы 19 февралда АФК чакыруу кубогунда беттеш өткөрүп, Түндүк Корея Кыргыз курамасы 4-0 эсебинде жеңип кеткен. Түндүк Корея курамасы жалпы футбол көрсөтүшөт. Аларды баалабай теңсенбей коюу туура эмес. Жалпы 3 турдун жыйынтыгы менен эки курама тең бири-бирине таблицада кошуналар десек болот. Акыркы эки беттешин тең чыгуу менен өткөргөн Түндүк Корея 5-орунда 2 упай менен болсо, 3 оюн катары менен жеңилүү ызасын тарткан Кыргыз курамасы 0 упай менен 6-орунда турат. Түндүк Корея курамасы менен кененирээк таанышып алсак. ФИФАнын жаңыланган рейтингинде Түндүк Корея 114-орунда турат. Түндүк Корея курамасынын башкы машыктыруучусу Сим Йон Нам, ал эми кураманын капитаны Ри Мён Ку жалпысынан курамасы үчүн 120 беттеш өткөрүүгө жетишкен. Эл аралык турнирдеги жетишкендиктери. Дүйнөлүк чемпионатка 2 жолу катышкан. 1966-жылы алгач рет катышып, чейрек финалга чейин жеткен. Ал эми 2010-жылы Түштүк Африка Республикасында өткөн дүйнө чемпионатында өз тайпасында 4-орунда жайгашып, тайпалык баскычтан чыга алган эмес. Азия кубогунун финалдык этабында 5 жолу катыша алган жана эң ийгиликтүү катышуусу 1980-жылы болуп, анда Түндүк Корея 4-орунду ээлеген. Түндүк Корея курамасы биздин курама орун алган А тайпасынын аутсайдерлеринин бири болгон. Биринчи оюн Өзбекстан менен болгон беттеште 1-0 эсебинде жеңилип калышты. Андан кийинки Катар менен болгон беттеште бир оюнчу аз болгонуна карабастан 2-2 эсеби менен тең чыкса, Бириккен Араб Эмирлиги менен 1-1 эсебинде оюн аяктаган. Муну менен Түндүк Корея оңой олтон упай алдырып жибербечү курама экенин билдиргендей сезилди. Ал эми Кыргыз курамасы биринчи турдан тарта жеңиш даамын тата элек. Иранга каршы 1-0 эсебинде, Өзбекстан менен 3-2 эсебинде, Катар менен 3-1 эсебинде жеңилди. Жалпылап айтканда Түндүк Корея курамасы Кыргызстан менен болчу беттештин фаворити. Акыркы 3 оюнду тең 4-4-2 тактикасын алыштаган. Бул курам менен Максим Лишицин 4-3-3 же 4-5-1 тактикасын коюп оюн көрсөтсө керек. Биздин курама экинчи номер менен ойнойт десек туура болот. Буга себеп Түндүк Корея көрсөтчү жабык футбол. Биздин курама көбүнчө коргонууга көңүл буруп, контр чабууларга чыкканга аракет кылат деп ишенебиз. Жана менин оюмча оюн 2-1 эсебинде биздин кураманын жеңиши менен бүтөт. Бул беттешти биздин курама команда сөзсүз жеңиши керек жана упай топтоонун турдун аягына чейин калтырбашы керек. Эгер Корея менен болчу беттеш алардын пайдасына чечилсе, анда биздин курама үчүн абал бурч болуп калат. Ал эми сиздердин оюңуздар кандай? Кимди фаворит катары көрөсүз? Старт курамга кимдер чыгат? Комментарийге өз пикириңизди калтырыңыз. Сиздер менен болгон футболбек, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки чыгарыштарда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.